Эсендер жакшыларым. Кербендерден кеп уктум. Кытай каптап жатат деп уктум деп, соц тармактарда пикир билдиргендердин алдын түрмөгө камап, аркасын ГКМБда сурак берип жаткан кербези кыргыздардын. Кыскасы, кыргыз сегментинде дүү кеп кытайлар. Энеден эркек болуп, төрөлгөндөн кийин унчукпай отура бериш жигиттикке жатпайт. Кытай темасы өтө назик. Кытай менен чегараны биротоло жаап салып, тери тонду кийип, жатып алсак дүйнөлүк прогресстен артта калабыз. Кытай темасында улут аралык кастыкты козготпой, тарыхый баа менен анализдеп көрөйлү. Дүгүртү жок жүгүргөн, дүйнөгөгө тең Кытай деп акын жеңишпек ырдагандай. Кытай те илгертеден бери эле бай, билимдүү мамлекет болгон. Кытайлар адамзатка кагазды, порокту, компасты, китеп басып чыгарууну үйрөттү. Бекеринен пайгамбарыбыздын хадисинде илимди Кытайдан болсо дагы алгыла деп осуят калтырган эмес. Европалыктар Рим империясынын убагынан бери эле Кытайдын эшигин сагалап жүрүшкөн соода кылганы. Орто кылымдарда түрк осмондор улуу жибек жолун кесип, бажы төлөмдөрүн аябай кымбаттатып салгандыктан, европалыктар улуу географиялык ачылыштарды жасашты. Индия менен Кытайга кеме менен Африканы айланып өтүштү. Америка материгин табышты. Ушул географиялык ачылышка чейин Кытай менен Индия дүйнөлүк ички дүң продукциясы 50% камсыздап турган. Ошондо эле эң бай өлкө болгон Кытай. Кытай ойлоп тапкан компас менен порокту европалыктар өздөштүрүп, бүт дүйнөнү аач бөрдөй талап, келемиштей кемирип, семирип дүйнөгө атаман болушту. Бул убакта жибек жолу жабылып, биздин ата-бабалары жылаңач кылыч менен найзасын кучактап, жамбаштап жатсам, сонунда деп жайлоодо эс алып жүрүшкөн. Изолацияда калып кеткенбиз. Тышкы дүйнө менен байланыш үзүлүп, аутсайдер болдук дүйнөлүк соодадан. Натыйжада илим билимден артта калып кеттик. Орустардын бешенесине Петр I келип, Европага терезесин ачып, Россияны дүйнөлүк оюнчулардын катарына кошту. Күч кубатка толгон падышалык Россия дүйнөлүк өнүгүүдөн артта калган Түркестан өрүнүнө сөйлөп келди. Найза кылыч менен куралданган бабаларыбыз орустардын замбирек менен ракеталарына каршы кырылып калды. Акылы зирек Курманжан датка согушуп абийир ала албашын билгендиктен тынчтык келишимин түздү. Курманжан датка кабардар эле, Сибир элдерин орустар зордоп, чокундуруп, православ динине киргизгелин. Келишим ушундай түзүлгөн: өйдө тартып, өгүз өлбөгөн, ылдый кетип араба сынбаган. Келишимде падышалык Россия жергиликтүү элдин динине, маданиятына, када салтына кысым көрсөтпөйт. Соттук система шарияттын негизинде, хандардын убагындай сакталып калган. Ошондой болсо дагы эл дүрбөлөңгө түшкөн коркуудан. Жети атасы билбеген, ыты-жыты жок орустан коркуп тургангынын сынган кылычта даана баяндайт. Дөө Алмамбет, орус тамак жейт бекен, күлөт бекен, ачууланат бекен, деп Бекназар баштаган элден сурайт. Дөө Алмамбет суроолоруна оң жооп алгандан кийин, орус деген желмогуз эмес, катардагы эле адам экенин айтып, элди качпай, орустар менен мамиле түзүүгө үндөйт. Азырдагы Кытайлардын келишин биздин эл ошол Кокумент ордосун ойрон кылган орустардай кабыл ала албай турат. Албетте, кооптонууга толгон токой себептер бар. Чайна-таундар мамлекет ичиндеги мамлекеттер. Ажыдардын тукумудай болгон Чайна-таундар толгон токой көйгөйлөрдү жаратканын жаңылыктардан окуп көрүп жүрөбүз. Кылмыштуулук күчөп, турак жай кымбаттап кетет. Анан буга кошумча миллиондогон уйгурлардын тарбиялык лагерлерде тарбияланып жатканы. Бирок уйдун мурдун сасык деп кесип салууга болбойт. Европадан технология алайлы десек, азыркы Кытай өткөн өштү, кеткен кекти Европа менен Америкадан алып, алардан оозуп кетти технологиясы менен. Курманжан даткадай кыракы, зирек саясатчылар керек Кытай менен келишим түзгөндө. Кытайдын технологиясы менен инвестициясы, аба менен суудай зарыл экономикага. Кытайдан балык жегенди эмес, балык тутканды үйрөнөлү. Адистерди, студенттерди Кытайга эшелондоп жөнөтөйлү. Азыркы бийлик ошол Петр I жасаган эрдикти жасоого аракет кылып жатат. Бирок сын пикирлер менен суроолор көп. Петр тактыда отурган жок. Өзү Европага барып кеме жасаган устаканаларда күнү түнү иштеди. Үйрөттү орустарды кеме куруу өнөрүнө. Мээси иштеген немис, шведтерди Россияга көчүрүп келди. Көчүп келген европалыктар орусташып, Россиянын кылычын чабып, Россиянын ырын ырдашты. Бизге келген Кытайлар кыргыздашабы? Албетте жок.
Буга өзүбүз күнөөлүүбүз. 5 кыргыздын башы бирикпейт. Сен сартсың, сен мындайсың деп бөлүнүп турабыз. Анысы аз келгенсеп, кыргызча сүйлөбөбөй, орусча акылдуусунабыз. Өзүбүз ушинтип бошошуп турсак, иттин ити байыдагы бизге үстөмдүк кылат. Эч качан башкаларды күнөөлөш керек эмеспиз. Атабыз Манаска медет болгон Алмамбет Баатыр дагы ушул Кытай. Ал убакта кыргыздар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир муштумдай катуу болгон. Бабабыз Манаска Алмамбеттен башка калмак, манжулар дагы чоро болуп келишип, кыргыздашып кетишкен. Атаң көрө, орустар мактаган Петр I дал ушул Манас атабыздан мастер-класс алгандай эле. Манастын түз урпагы болгон кыргызга анын айкөлдүүлүгү, берешендиги жукпады. Элдин нааразы болуп турган 49 жылга жерлер чет элдиктерге ижарага берилет деген демилгеси. 49 жылда же хан өлөт, же эшек өлөт деген апендин эле тамсили. 16-жылкы өркүндөгү негизи маселе бул мобилизация болгон эмес. Кыргыздар эч качан согуштан качкан эмес. Керек болсо эң алдыда согушмак. Падышалык өкмөткө капа болгон. Анткени сугат жерлерди келгенде орустарга берип, кыргыздарды тоого көчүрүп жибергенине наарыз болгон эл толкуп чыккан. Үркүндүн себеби жер болгон. Мобилизация тек гана шылтоо болгон. Макул, бай чет элдиктерге берейли жер, бирок кыстырма. Тышкы инвестициясыз эч кайсы мамлекет өнүкпөйт. Сөзсүз ошол жерде компанияда кыргыздардын үлүшү болсун. Бүт жумушчулардын 90% кыргыз жарандары болушу абзел. Чет элдик иштеткен ишкана бүт керектөөчү продукцияларын Кыргызстандан алсын. Ижарага алынган жер күрөөгө коюлбайт. Ижарага алынган жерге убадалаган бизнес план ишке ашпаса, жер заматта кайтарылат мамлекетке. Бул мен ойлоп тапкан идея эмес. Малайзиядагы ушундай. Малайлар менен кытайлардын тарыхын окусаңар бизге сабак болот. Анан дагы кыргыздын бир өксүгү бар. Дайыма эле инвесторду четтен издейт. Бирөөнүн катыны бирөөгө ай көрүн өткөзүүгө болуп, карапайым калк четте жасалган импорт товарларды жакшы көрсө, чиновниктерибиз дайыма инвесторлорду сырттан издейт. Башканын катыны жасаган тамакты сенин деле катының жасай алат. Керек болсо дамдуураак жасайт. Башканын катында болгон сулуулук көздү чоңураак ачса, сенин катында деле бар. Керек болсо ошол суктанган катындан өзүңдүн катының сулуураак. Инвестицияны ичтен, кыргыздардан деле тапса болот го. Канчалаган тыңулан кыздар эски костюму менен миграцияга кетип, миллиондогон долларларды айландырып, мыкты бизнесмен болуп кетти. Америкада, Россияда, Европада. Бирөөнүн дарамети жетпесе, 3-4 биригип, акционердик коом түзсө, чет элдик жасаган ийгиликтерди жасай алышат. Ошол өзүбүздүн инвесторлорго 49 эмес, биротоло жер берилсе дагы элдин ичи оорубайт. Сыртта байыган кыргыздар Кыргызстанга келгенден коркот. Кызарган эле жерин көрүп, калса укук коргоо органдары төө басты калып, жатса кайсы келесо келмегиле. Иштеп жаткан канча ишкерлер кан кусушту. Алды качып кетсе, артты түрмөдө отурат. Эл дагы ишкерлерибизге болушкандын ордуна ырас болот деп табалап жатты. Өз агасын агалай албаган, башканын босогосун сагайлайт болуп жатабыз. Бир нерсени түшүнбөйм. Эмнеге Кытай ишкерлери ачкан ишканаларга Кытайдан кара жумушчуларды тартып жатат? Биздин кыз жигиттер деле ошол ишти аткара алат го. Кытайда мурдагыдай арзан жумушчу күчү жок. Кытайдагы айлыктар Кыргызстандан 2-3 эсе көп экен. Биздин кыз жигиттер деле ошол кытайлар айдаган машинаны айдап, Кытай баскан асфальтты баса алат го. Макул, көзөмөлдү, башкарууну кытайлар жасасын. Анткени жоопкерчилик аларда. Россияда эң да сыккан курулушчулар, ашпозчулар, айдоочулар дегеле тейлөө тармагын тейлеген биздин кыргыз кыз жигиттер. Кымбаттырына карабай Кытай жумушчуларды ишке тартып жатат. Бул катаны сөзсүз бийлик оңдойт деп ишенем. Кытайча жазылган көрнөк жарнактарды алдырганда ичим ысыды. Кытай компанияларындагы кара жумушчу кытайларды дагы кыргыздар менен алмаштырат деп ишенебиз. Кытайга деле асмандан түшкөн жок оомат. Мындан 50 жыл илгери эле Кытай кедейликтен эмес, ачарчылыктан чыга албай жаткан байкуш эле. Бүт Европадагы брендтер арзан жумушчу күчүн издеп Кытайдан ачышты завод, фабрикаларды. Европанын капиталы менен Кытай байыды. Европалыктар акчаны кылышты. Билген өнөрүн Кытайга үйрөттү кетишти. Кытайдан алыстасак муздайбыз, жакындасак күйүп калабыз. Бирок Кытайсыз эч жака бара албайбыз. Кытай менен мамиле кылганда аябай дыкаттык керек. Курманжан Таткатай зирек юристтер
Келишимдин ар бир үтүр-чекитине чейин окуп, анан бармак басышыбыз керек. Биз ташты санасак, Кытай кумду санайт. Канчалаган бизден алдуу, бай мамлекеттер Кытайдан карыз алып, таздын кейпин кийип калды.